Саламатсызбы, урматтуу эже агайлар. Бул сабакта жасалма интеллектти билим берүүдө кантип колдонуу жөндөмдөрүн үйрөнөбүз. Жасалма интеллект жөнүндө угуп эле жүрөбүз. Бирок аны билим берүүдө кантип колдонсок болот? Мугалимдер үчүн бул абдан маанилүү суроо. Анткени ЖИ биздин күнүмдүк ишибизди жеңилдетип, убакытты үнөмдөйт жана эң негизгиси окуучулардын билим алуусун кызыктуу жана натыйжалуу кыла алат. Келгиле эң башкы жана эң пайдалуу колдонуу ыкмасынан баштайлы. Сизге жаңы сабак даярдоо керек дейли. Мисалы, 7-класстын география сабагына тоо кыркалары жана алардын мааниси деген темада сабак өтөсүз. Жасалма интеллекттен сурасаңыз, маалыматка бай, жөнөкөй жана түшүнүктүү сабак планын түзүп бер деп, бир нече секундта ал сизге сабактын максатын, ар бир бөлүктүн кадамдарын, колдонулуучу ресурстарды, сабакты жыйынтыктоочу суроолорду чыгарып берет. Жада калса, окуучулар менен өткөрө турган кызыктуу оюн же талкуу кош десеңиз, аны да кошуп берет. Ушундай жол менен жасалма интеллект сиздин жеке жардамчыңызга айланат. Кээде мектепте атайын иш-чара болот. Мисалы, конок лекция же майрамдык иш-чара. Ошондо жасалма интеллекттен 15 мүнөттүк сөз даярдап бер. Мугалимдерди шыктандыра турган кыргыз тилинде деп сурасаңыз, ал сөздүн структурасын, мисалдарын жана көркөм сүйлөмдөрүн камтып берет. Сиз аны бир аз гана өз стилиңизге лайыктап өзгөртүп алсаңыз, жетиштүү болот. Эми класс ичинде жасалма интеллект кантип жардам берет? Окуучу суроо берди дейли. Мугалим, Эверест тоосунун бийиктиги канча метр эле? Дароо телефонуңуз же компьютериңиз аркылуу жасалма интеллекттен сурасаңыз болот. Ал заматта жооп берет. 8849 метр деп. Бул сиздин эч качан чарчабаган эң тез жардамчыңыз сыяктуу. Бирок эстен чыгарбоо зарыл нерсе. Жасалма интеллект интернеттен үйрөнгөн маалыматты берет. Ошондуктан кээде так эмес жооп чыгышы мүмкүн. Ар дайым сын көз менен карап, зарыл учурда башка булактардан да текшерүүнү унутпаңыз. Ушул эле мүмкүнчүлүктү окуучулар да колдонсо болот. Алар да телефондору же компьютерлери аркылуу тез эле маалымат таап алышат. Бирок бул жерде эскертүү маанилүү. Жасалма интеллект окуучулар үчүн жардамчы болуш керек. Ал аксыткан оюнчук эмес. Эми билим берүүдө жөн гана маалыматты жаттап алуу эмес, сынчыл ой жүгүртүү жана чыгармачылык маанилүү. Ошондуктан мугалим катары сиздин ролуңуз жасалма интеллектти туура колдонууга багыт берүү. Сабак өтүп бүткөндөн кийин сиз окуучуларды текшерүүмүз керек. Жасалма интеллектке биз бүгүн тоо кыркалары темасын өттүк. Ошого жараша 5 суроолук тест түзүп бер десеңиз, ал заматта тест даярдайт. Же болбосо, чыгармачыл суроо же эссе темасын сунушта десеңиз да берет. Бул сиздин убактыңызды бир топ үнөмдөйт. Андан да пайдалуу нерсе, жасалма интеллект окуучулардын жоопторун өзү текшерип бере алат. Мисалы, 30 тестти өз колуңуз менен отуруп текшерүүнүн ордуна, жасалма интеллект аны бир нече секундта жасап берет. Бирок бул үчүн окуучулар өз иштерин электрондук түрдө тапшырыш керек. Мисалы, Microsoft Word документинде же башка форматта.
Анан сиз ошол файлдан бардык жоопторду көчүрүп, жасалма интеллектке киргизип бересиз. Ошондо ал ар бир жоопту текшерип чыгып, жыйынтык чыгарып берет. Албетте, кээ бир шектүү учурларда өз колуңуз менен кайра карап чыгуу зарыл. Мугалимдер көп убактысын окуучулардын көрсөткүчтөрүн анализдөөгө жумшайт. Жасалма интеллект бул процессти да жеңилдетет. Эгерде сиз окуучулардын бааларын бир файлга жүктөп, жасалма интеллекттен сурасаңыз, кайсы окуучулар акыркы 3 айда прогресс кылды, кайсылары артка кетти? Ал статистиканы чыгарып, келечектеги божомолдорду да берет. Бул сизге окуу процессин туура пландаштырууга жардам берет. Жасалма интеллекттин дагы бир маанилүү ролу окуучулардын ишинин чыныгы экенин, башка булактан көчүрүлбөгөнүн текшерүү. Эгерде бир окуучу эссе жазып келип, бул менин өз ишим десе, сиз атайын жасалма интеллект текшерүү платформалары аркылуу анын чынбы же жок экенин билип аласыз. Мындан тышкары, окуучу да, мугалим да, эгерде жасалма интеллект колдонулган болсо, аны сөзсүз белгилеп коюшу керек. Бул билим берүүдө чынчылдыкты сактоо үчүн абдан маанилүү. Көрүп турганыңыздай, жасалма интеллект мугалимдин убактысын үнөмдөйт, окутуу процессин жеңилдетет жана окуучулар үчүн кызыктуу мүмкүнчүлүктөрдү жаратат. Сабак даярдоодон баштап, баалоо, аналитика жана чыгармачылык иштерге чейин. Жасалма интеллект сиздин ишиңизди колдой турган жардамчы. Ал эми кийинки модулдарда сиз ар кандай жасалма интеллект платформалары менен таанышып, ар бирин кайсы учурда колдонсо болорун билесиз. Биздин видео сабак аягына чыкты. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.